Тилек мырза, министрге айтат элем, бүгүнкү күнү биздин көп жарандарыбыз ушу малды токтотуп койгон, сыртка чыккан токтотуп койгон маселе боюнча кайрылуулар келип атат да. Айтсаңыз, бүгүнкү күнү сиз билесизби, бир кой жылына канча расход боло турганын? Биз ушул фермерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ошо бизде 200дөн ашык фермерлер, эң чоң фермерлер бизге келишти министрликке. Анын ичинен ошо 30 өкүлдөрү болуп келишти. Алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө азыркы баа боюнча эң негизги ушул суроо болот да. Азыркы баа боюнча булар азыр еще нормально деп атат да. Биз кирешени алып атабыз дейт. Эгерде андан дагы түшүп кетип атса, анда биз ошо алар менен сүйлөшүп алдык. Биз тыгыз иштешели. Баалар аябай өздүк баасынан дагы ылдый түшүп кетип атса, анда биз бияктан өзүбүз тараптан чараларды киргизебиз. Же бул чектөөнү алганга бул жол берет. Бул эми дайыма биз мындай күнүгө иштешебиз деп бири-бирибиз менен сүйлөштүк да. Анткени алар деле биздин жарандар, биз алардын кызыкчылыктарын дагы эске алып туруш керекпиз. Ошондуктан айтып атабыз да, айыл чарба министри болгондуктан сиз ар бир малдын, ар бир койдун жылына канча расход боло турганын билишиңиз керек. Андан сырткары мен айта турган нерсе бул жерде запретти койдуңар. Бирок туура бир жагынан туура болуп аткандыр. Бирок экинчи жагынан сиздер Өзбекстан, Тажикстанга биздин чыгып аткан малдарыбызды, ошол жерде эркек малдарды, бул убыточный деп коет. Ушуларды чыгарыш керек. Мамлекетке дагы акча түшө тургандай кылышыбыз керек. Буга кандай жооп бересиз? Эми кээ бир учурларда ошол ургачы малды эркек деп чыгарып салганга мүмкүн болуп калат атпайбы системадачы. Ошондой ошол кичине системалык бир жакшы иштебегендиктен дагы ушундай болуп калды. А так негизи концептуально бул туура. Биз эркек малды чыгарганга мүмкүнчүлүк берсек жакшы болот эле, бирок жалпы азыр система жакшы иштебейт экенинен ушундай болуп калды. Ошону караш керек. Ошондой кылбаса биздин фермерлерибиз булар дагы убыткага кетпеш керек да. Ошондуктан бул маселени сөзсүз турда чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Андан сырткары биздин